Кутман кечиңиз менен сиздер көрүп жаткан ЛТРдеги Күн маек программасы соңку бир канча айдан бери салык жаатында көптөгөн өзгөрүүлөр болуп жатат. Алса кайтарыла турган патент системасында тариф киргизилмей болду, же болбосо Кыргызстанда алкоголдук, нефть, тамеки продукцияларынын башка товарларына ЭТТК жокко чыгарылды. Мындан тышкары ошол эле декларация тапшыргандардын тизмеси да кайра жаңыланып, кайсыл бир тараптын бул кагазды толтурбай деле койсо болору айтылды. Ошолордун арасынан зергерчилик менен алектенгендерге дагы жеңилдиктер болду. Тагыраагы кыргызстандык зергерчилер сырттан ташыла турган чийки затка төлөнө турган кошумча нарк салыгынан бошотулду. Дал ушул темада биз сөзүбүздү уланткына турабыз. Зергерлер жана ишкерлер биримдигинин президенти Сталбек Акматов бүгүн биздин студиянын коногу. Сталбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Куш келипсиз. Негизи адегенде сиз менен албетте бул бир гана жеңилдик туурасында эмес, жалпы эле бул рыноктогу атаандаш, зергерчиликтеги соңку өзгөрүүлөр туурасында сиз менен сүйлөшөлү. Бирок адегенде сиз айтып берсеңиз да, ушул чийки затка төлөнө турган кошумча нарк салыгынан бошотулду деген бул жеңилдик баягы зергерчиликти өнүктүрүүгө канчалык өбөлгө түзөт, кандай бир жаңылануулар же болбосо өзгөрүүлөр болушу мүмкүн бул тармакта? Саламатсыздарбы? ЛТР жамаатына чоң рахмат айтам чакыргонуңуздарга. Ушундай иш-чаралар абдан экономика Кыргызстанга пайда келтирет. Силерге рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу ЛТР каналынын телекөрүүчүлөрү? Баардыгыңыздарга жакшы күн каалаймын. Ооба, албетте сиз берген суроо жакшы суроо экен. Биз биринчиден бул жерден биздин бийликке, өзгөчө ошо салык кызматына Алмамбет Шыкмаматов мырзага, байкеге, ошо салык кызматында иштеп аткандарга чоң ыраазычылык билдирем. Кандай болсо да аракеттер жасап, бул акыркы 1-2 жылдын ичинде налоговый реформа, салык төлөө маданияты тууралуу бир топ иштер болуп атат өлкөбүздө. Мындай да кылып көрүп, өсүп өнүгүштүн, салык төлөө маданиятын жогорулатыштын деңгээлинде аракет кылып атат. Себеп дегенде баардык мамлекеттерде эч кандай акчасы жок болот мамлекеттин. Мамлекеттин акчасы бар, собран от налогов дейт. Государство деньги только собран, ишкерлерден чогулган гана салык. Анан ошол эле биздин аскерлерге, инвалидтерге, пенсионерлерге жол жасалат жана башка дагы иштерге жумшалат да. Анан бул жерден ошо баягы зергерчилик тармагына булар салык кызматы бизге мындайча айтканда баягы 12% кошумча нарк салымда НДС деп коет. Ошол налогдон бошотту. Импорт дейт, импорт металлов да. Импорт эгерде биз алтынды, күмүштү металл деп коебуз, ошону эгерде биз ЯЭПтен, мисалы, Россиядан же Казакстандан алып келе турган болсок, ал жерде таможенный пошлина жок, андан тышкары 12% эме жок, баягы НДС жок болот. Анан бизге мындайча айтканда жакшы деңгээлде, жакшы арзан баада салык келет да. Сырье, чийки заттар келет. Ошондон анан производительдер баягы изделияларды чыгарып сатат. Бул бизге болгон зергерчиликтин өнүгүшүнө, өсүшүнө болгон чоң салым кошуп атат да, чындыгындачы. Буга биз рахмат десек болот. Ушундан пайдаланып, мисалы үчүн азыр ишкерлер түшүнүп, баардык нерсени жакшы иштеп, мына көмүскөдөн чыгып, татынакай иштеп, ачык айкын иштегенге бул шарт түзүлүп атат да. Биринчи баягы көмүскөдө жүрөт ишкерлер, буларды кармаш керек, жазалаш керек дегенден мурун биринчи шарт түзүш керек. Мына ушундай шарттар болуп атат да. Благоприятный условия дейбиз го. Мындай ыңгайлуу, жагымдуу шарт. Бул жагымдуу шарт түзүлүп атат. Ишкерлер көмүскөдөн чыгышка, андан тышкары биздин ички инвесторлор бар, тыштан келген инвесторлор бар. Акчаларын бизнесмендердин природасы ушундай болот, ишкерлердин акчаны иштетиш керек дейт да. Акча болсо эле акчасы иштеп турат. Бизнесмендерде мында бош акча жок да. Хорошо заработал, допустим, экинчи ишкананы, үчүнчү ишкананы ачыш керек деп иштейт да. Анан бул ишкерлерге, бул баягы инвесторлорго да түзүлгөн шарт десек биз жаңылышпайбыз да. Кудай буюрса мындай шарттар түзүлө берсе, биздин Кыргызстанда зергерчилик 1-2 жылдын ичинде жакшы ийгиликтерди берип, жемиштерин бере баштайт. Буюрса, албетте эмес сырттан чийки зат ошол алып келүү чоң чыгымдарды талап кылчу, өзүңүз айткандай, кыргызстандык ишканалардын көбү ошол кайра иштетүүнү көбүрөөк пайдаланып келишкен да. Ошол эле мисалы мен эски буюмду алып келип берсем, мисалы аны кайра эритиш керек, тазалатыш керек деп. Менин укканыма караганда ушул процесс дагы бир топ бир кыйын деп уктум эле да. Себеби дегенде ошол эле башка металлдарды бөлүү, эритүү, тазалоо деле көп мындай
кыйынчылыгы бар экен. Ушул процесс жөнүндө сизден сурайын деп атам да, эмне үчүн бул технологиясы кыйын деп айтылат? Эми бул суроонун баягы ушул зергерчиликте болуп аткан действительно кичине бир аз анча мынча баягы расходторду жарата турган нерсени айтып атасыз да. Мисалы, дүйнө боюнча ар бир зергердин мындай мечтасы деп коет, таза алтын менен чытыр девятка менен иштеш. Бул мечта да, и удобно, и мындайча айтканда оңой да, мындай ошол жумуштан мындай рахат аласың да. Любой зергер таза алтын менен, таза күмүш менен иштегиси келет. Себеп дегенде андан биз любой цветти жасай алабыз. Красный, желтый, белый. Ошо сары алтындан белый золото кылабыз, желтый золото кылабыз, красный золото кылабыз. Если надо, там дагы башка коричневый дегендейчи, ушул түркүн түрдүү. Эгерде кайра иштетүү деген мисалы, сиздин сурооңузга байланыштуу. Эгерде мында лом эски алтындарды алып келсеңиз, ал кызыл болуп турат. Заказ желтый цветке болгон. Аны деген надо сплавить. Андан кийин афинаж кылыш керек, переработка кылыш керек, кислоталар менен иштеш керек. Ошентип бир топ чыгымдарды алып келет, убакыттарды алат. Андан 4 тобусту чыгарып, андан кийин жаңы изделие жасаш керек да. Ошондой баягы чыгымдарды жараткан сегенден убакыт, анан баягы каражат кетип атат. Ошол себептен баягы кыйынчылык жаратып атат деген туура айтып атасыз да сиз. Анан ошентип таза алтынды чыгарып, таза күмүш чыгарып, анан изделие жасаш керек да. Болбосо кардар ыраазы болбойт. Же болбосо өзүң деле иштеп атканда проблема болот. Металл баягы жарылып кетет, тешилип калат, кайра жасайсың. Бир күндүк жумушту 5 күн, 6 күн жасасың да. Убакыт кетет да, ошо кыйынчылык деген ошо. Ушундай кыйынчылыктар менен, ушундай себептер менен кыйынчылык деп айтканыңыз туура. Анан таза алтынды алып келсек, албетте жакшы да. Эгерде бизде кымбат болуп атса, Национальный банкта кымбат болуп атса, кыргыз алтында кымбат болуп атса, биз коңшу Казакстандан барып эле Лондон баасы менен кегесе Лондондон минус 1-2% болуп калат. Ошо менен алып анан бияка келип иштегенибиз жакшыраак да. Ошон үчүн эң туура кадам болду. Бул нерсе көптөн бери көтөрүлүп келаткан, бирок ар бир нерсенин бышы бар экен. Бышкан учуру келди. Мисалы 3-4-5 жылдан бери бул нерсени айтып келгенбиз. Быйыл ошо бышып, сааты чыгып, чечилип калды да. Жакшы болуптур. Стабек мырза, эми зергерчилик деген албетте кыргыздын байыркы бир өнөрлөрүнүн бири, баарыбызга эле белгилүү болсо керек. Тилекке каршы албетте Советтер Союзу мезгилинен бери эле бул өнөргө, бул тармакка бир анчейин көңүл бурулбай жатканы жашыруун деле эмес да. Айтылат эми бул тармак албетте Кыргызстан үчүн аябагандай келечектүү деп, бирок чет өлкөлүк зергерлер менен бир атаандашып, тең тайлашып, бир иш алып барган деңгээлге анчейин жетише албай жатасыздар. Негизи ушинтсе дагы бул тармак эми буттан туруп келатат деп азыр айта турган болсок, негизи соңку 2-3 жылда сиздер өзүңүздөрдүн ашканаңыздарды жакшы билесиздер. Кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Кайсы ошол эле мыйзамдык жагында, укуктук жагында эмнелер өзгөрүлүп жатат? Кайсы жерлер дагы деле сиздерди баягы тобокелдиктерге алып келип жатат? Эмнени дагы жакшыртса жакшы болмок? Айта кетсек, мына 2022-жылдан бери бир топ өзгөрүү болду. Баалуу таштар жана баалуу металлдар боюнча мыйзам 100% баары жаңы жазылды. Баягы 90-жылдарда мыйзам жарабай калды да. Анын баарын жаңыртып, ошол жерде бир 60%-те биздин ассоциация атайын өзүбүз мыйзам проектин эксперттер жазып берген. 60% ошо биздикин кабыл кылды. Ошентип мыйзам мындай кичине более-менее эл аралык дүйнөлүк практикага туура келди да. Эми иштей бериш керек татынакай. Ошондуктан азыркы күндө ошо өкмөткө, бийликке рахмат айтып, татынакай ишкерлер иштеш керек. Ошол эле учурда бийлик аракет кылып атат, биз бизнес ассоциация аракет кылып. Ошол эле учурда контрабанда деген бар, көмүскө экономика деген бар. Бул мындайча айтканда биздин мамлекеттин экономиканын чоң душманы да. Ошол эле учурда мен ишкерлерге да кайрылат элем, мурдактай көмүскөдө иштебей, мына мыйзам жатынакай түшүлдү, жасылып мыйзам мындай жакшы шартты түзүп берип атат. Баалуу металлдар, баалуу таштар, ал жерде да жакшы нерселер бар. Ошону пайдаланып, ачык айкын иштейлик, мамлекетибизге салыктар төлөйлүк. Ошол эле учурда налоговый кодексте 2022-жылы тоже өзгөртүү болгон. Бул жерде өндүрүшчүлөр 80% НДСтен бошогон, кошумча нарк салыктан КНС деп коебуз, ошондон бошогон
производствого жакшы эле шарттар түзүлүп атат. Ошол эле учурда чет мамлекеттен бизде аспап чыгарган завод жок да. Чет мамлекеттерден аспап тап келебиз. Бул дагы бир топ кымбатка түшүп калат. Ушуну алып келиш дагы аспаптар кымбат турат деп биз налоговый кодекс разработка кылып атканда сунуш бердик. Аспаптарды бошотуп коелук. Аспаптарды алып келгенден иштетет, анан пайда берет мамлекетке, ишкерге өзү жумуш орун түзүлөт десек, биздин баягы бийлик разработка кылып атканлар аны да эске алып, аспаптарды да НДСтен бошотту. Мына ушундай жакшы кадамдар бар. Эми ишкерлер да мында көмүскөдөн чыгышыбыз керек, баарыбыз тең чыгып, мисалы мен 100% көмүскөдөн чыкканым уже канча жыл болду. Эми башка ишкерлерде ошентип оңолушубуз керек да. Акырындык менен мыйзамдуу жолго түшүп, татынакай өсүп өнүгүш керек. Неге сиздердин биримдикте канча адам юридикалык жагы, ишкана канчасы бар? Ооба, туура айтасыз Айпер. Бизде азыр мыйзам боюнча ассоциацияга юридический лицо деп коебуз, юридикалык компаниялар гана мүчө болот. Негизи жерге тармагында 1037 субъект бар. Ошонун ичинен 31 субъект бар юрлицо. 31 юрлицонун ошо 16сы бизде мүчө болуп жүрөт. Анан дагы башка 1-2 ассоциация түзүлгөн, алар да иштешип атат, бирок алар менен чогуу иштешип атабыз биз дагычы. Вот, мисалы 1037 субъекттин 41 производство менен заниматься этет, 150-сү ремонт, изготовление кылат да. Ремонттоп берүү, канадан заказдарды майда чүйдө заказдарды алып иштешет 150дөй. Андан тышкары 300 ломбард, анан 600-700 магазин бар. Сатып алуу, сатушу Кыргызстан боюнча. Бул тармакта эле баягы келечеги бар, өнүгүп атат. Анан баягы дүйнөлүк рынокко чыгыш керек да, кантип чыгыш керек? Мына азыркы учурда бизде Алматы шаарында эл аралык выставка болуп атат. Эл аралык выставка болуп атат. Ошого мына биздин өзүм основать эткен Кыргыз Зергер компаниясы кетти. 12 килограмм күмүштөн улуттук буюмдарды жасап, выставкага жөнөттүк. Кудай буйруса, жакшылап биздин улуттук буюмдарды көрсөтүшүп, сатып жана заказ алып келет деп үмүт кылып турабыз. Көчө байланышсак, жакшы эле болуп атат таркоо эле. Ушундай. Анан биз дүйнөлүк рынокко кантип чыгабыз? Ошол суроого жооп берсеңиз. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк цивилизованный рынок деген бул выставка. Выставкаларга биз бияктан ишканада отуруп изделияда жасап, выставкага барып, сатып, өзүбүздү көрсөтүп, Кыргыз Зергер компаниясы деп анан заказдарды алып келип, анан заказдарды жөнөтүп иштешибиз керек да. Ушул жолу выставка менен гана чыгабыз да. Выставка, анан бизнес форумдар болот. Бизнес форумдарда көбүнчө бизнестин саясаты түзүлөт. Бирок специализированный дүйнөлүк ай сайын болуп турат. Анан май айында Ташкентте выставка болот, аяка дайынданып атабыз. Июнь айында Москвада выставка болот, ага дайынданып эл аралык. Мына ошол выставкаларга барып, жөнөкөй сөз менен айтканда ал жерден сбыттап код сатабыз, жана заказ алабыз. Анан бул Кыргыздын буюм экенде ошол жактан тааныла баштайбыз да. Анын көлөмү кантип дагы дөңүнөн жанагындай буйрутма алыш үчүн эмне кылыш керек? Туура, жанагындай таанылыш керек экен, жанагындай рынокторго чыгышы керек экен. Бирок бир эле ошол эле Өзбекстан же болбосо Россия дебей дагы Европа менен кызматташ үчүн дагы эмне бизге жетишпей жатат? Эми ошо биздин баягы маркетолог деп коет, ошо биздин жасаган буюмдар өтө сапаттуу жана интересный болуш керек. Андан тышкары биздин изделияларга, жасалган изделияларга спрос болуш керек да. Спрос болуш керек. Ошондо дөңүнөн заказдар келе баштайт. Бирок кайсы бир жылдары менин бир коллегам аябай, мисалы Алтын компаниясы да, жакшы иштеп атканда Алтын компаниясында бир 100 киши иштесе, алар айына бир 100 килограмм алтын чыгарат дейлик, Бирок бир заказ болгон, ай сайын 600 килограмм депчи. Азыр саябаган училище жетпей калган да. Ошондой да учурлар болуп калат. Негизи кыскасы мээнет кыла берсек, мунун баары болот. Туура баягы маркетинг, продвижение деп коет. Маркетологдун максаты эмне? Создать спрос и продвигать дейт да. Ошол ишти кыла берсек, бүгүнөн көп заказдар келе баштайт. Акырындык менен баягы чоң өндүрүштүн баары, чоң иштин баары майдадан башталат го. Биз ошого баратабыз акырындык менен. Буйруса чоң дөңүнөн заказдар да боло баштайт. Ошондой эле Кыргызстанда да чоң дүйнөлүк эл аралык выставкаларды өткөзүш керек. Биякта ишкерлердин да кичине көзү ачылыш керек да. Бул көбүнчө ишкерлер бияктан эле чыкпай атат да. Мисалы бияктан эле заказдары көп. Айына бир 20 килограмм, 10 килограмм, 30 килограмм алтын же күмүш жасап коюшат. Ошо менен алек болуп биздин өзүбүздүн рынокто потреблениеда жылына бир 2 тонна алтын керек да. 2 тонна алтын, 1 тоннага чейин күмүш керек өзүбүздүн элибизгечи, 7 миллион калкка. Андан тышкары коңшу мамлекеттерге сатыш керек, жасаш керек. Ошо менен алек болуп атышат да. Анан дагы расширяться этип, производстводон жакшы аспаптарды алып, технологиялар алып, анан
дүңүнөн чоң заказдарды тапсак болот. Бул иш жүрүп келген, исполком веков жүрө да берет. Кудайдын буйругу менен мындай только баягы туура менен кылыш керек экен да. Столбек мырза, негизи ушул жаатта сиз айтпадыңызбы, бири-бири менен айырмаланып туруш керек да, ошо зергерлердин буюмдары делечи. Соңку кездер эми сиздер жанагындай көргөзмөлөргө чыгат экенсиздер, башкалардын эмгектерин көрөсүздөр, бир кандай өзгөрүүлөр болду? Соңку 10 жылды же 5 жылды аласызбы? Бул жакта тармакта ошо эле башка чет өлкөлүк сиздердин атаандаштар же болбосо ошо эле кесиптештериңиздердин алардын эмгектери менен Кыргызстандын өзүндөгү зергерлердин эмгектерин салыштырууга болобу? Болсо кайсыл учурларын салыштырса болот? Эми мен ушу таң калганым ушу дүйнөлүк рынокто көп выставкаларга чакыруулар келет, барам, катышам. Кегесе баягы посетитель да болуп барам, ошол рыногун изилдеп келем да, аналитика кылып. Кандай саясаты, кандай мыйзамдары бар, производствосу кандай болуп атат, сатуу иштери кандай болуп атат. Эми дүйнөдө карасак, азыр Индия, анан Кытай, анан Түркия өлкөсү аябай катыштып атат да. Бул эгерде бир 156 миллиард доллар эси оборот болсо, годовой примерно да, минимальный оборот. Ошо көбүнчө ушул үч өлкө айланып атат. Андан кийин анан Россия, башка өлкөлөр болуп кетет да. Эми мени таң калтырган нерсе дүйнө күндөн күнгө өсүп атат да. Жаңы ушундай даже ушундай акылдуу бир аспаптар пайда болот. Мисалы 10 киши кыла турган жумушту бир эле аспап жасап атат да. Ошо менен аябай өзгөчөлөнүп атат да. Турция, Кытай, Индия мамлекеттер ошо менен алар көбүрөөк чыгарып, анан кооз кылып, жеңилирээк чыгарып, рынокто алып атат да аябай. Анан баягы өзүнүн ички мамлекетинде дагы аябай шарттары түзгөн да, башка мамлекеттерден келип сатып алып кеткенге. Ушундай шарттар түзгөн, салыктардын баарын тең такшы коюп беришкен, ошолорду көрүп келип, анан биякта өзгөрүүлөр жасап атабыз да, Кудай буйруса ошо. Бирок албетте колго жасалган буюм, ошол эле кийиз же башка биздин өзүбүздүн нукура буюмдарыбыз албетте баягы ошол эле технология же кайсы бир роботтун жасаганына салыштыра келгенде алда канча кымбат турат эмеспи колго жасалган буюм. Ошол сыяктуу эле биз деле ошол замандан калбай ошол сыяктуу жана технологияларды колдонушубуз керекпи же биз өзүбүздүн бир мындай бир эмебиз барбы, кандай десем, көздөгөнүбүз же болбосо жок ушул нерсени өзгөртпөш керек, ушул жол менен кете берсе биз башкалардан айырмалана турган жерибиз ошол болот деп айта алабызбы дейм да. Туура айтасыз, ал жагы дагы бар. Негизи баягы ювелирка өзү эки багытта жүрөт да, башка бизнестерде элечи. Бир багыты массовый да, дүңүнөн чыгарып сатуу. Мисалы Индия, Китай, Турция дүңүнөн чыгарган жагынан булар лидерлер да. Италия, допустим, кичине эле жасайт, бирок ушундай укмуштуу буюмдар жасайт, алардын баасы кымбат болот, эксклюзив. Бири дүңүнөн, экинчи багыт эксклюзив. Эксклюзив багы жай сатылат, бирок пайдасы да жакшы болот, буюм да өзгөчө болот да, любой учурда эксклюзив катары бааланат да. Анан азыр Кыргызстанда деле ошо эки багытта кетип баратат. Эксклюзив жасагандар бар. Мисалы биз Кыргыз зергер командасы компаниясы, биз только эксклюзив менен алектенебиз. Өзүнчө буйрукма беришет. Штучный буюмдарды дүңүнөн болсо да алабыз, бирок көбүнчө баягы эксклюзивке мындай эметебиз да. Андан тышкары дүңүнөн иштегендер дагы бар да Кыргызстанда. Алар баягы технологияларды алып, күндөн күнгө аракет кылып, кичинеден өсүш болуп атат баарында тең эле. Ошо жакшы аспаптарды алып келип коюп, иштетиштин аракетинде болуп атат да. Анан Кудай буйруса баягы мен ойлойм, кыргызстандык ишкер деле ошондой жакшы аспаптарды алып атышат, иштеп атышат. Бизде деле өнүгө баштайбыз. Просто баягы жакшы болуш, 1000 паста, жаман болуш 1 паста дегенде өсүп өнүгүш деле оңой иш эмес экен. Айлар, жылдар бат эле өтүп кетет экен. Көчөгүн эле ушул иштин мындай болсо 1 жыл өтүп кетти, жарым жыл өтүп кетти. Ушинтип элечи баягы элдер баягы жакшы бир өзгөрүүнү күтүп атат, бирок убакыт ушундай бат өткөн себептен жетише албай калып атабыз да, баягы элге мына деп көрсөткөнгөчү. Но бирок аябай азыр Министерство экономика коммерциясы менен иштешип, план развития ювелирной отрасли 28-жылга чейин деп бир топ пункттарды коюп, азыр администрация президентте согласованияда турат. Өссө ошол план мероприятия менен иштеп баштайбыз да, плотно прям бийлик менен. Ошондой бир жакшы өзгөрүүлөрдү кылабызбы деп ойлойм. Себеп дегенде алтын, күмүш, чийки заттар ар бир обменный пунктта, банкта кенен сатылыш керек деген, свободный оборотко өтүш керек деген ушундай бир ниетте турабыз. Улуттук банк, Министерство экономика коммерция баарыбыз ушу пикирге келиштик. Ошол боюнча бул жандар ошону колдонот. Мисалы, албетте президент өзү жанагындай алтын куймаларды алгыла деп өзү багы чакырып келет. Бирок ошентсе деле, балким мен багы жаңылышып жаткан чыгармын. Сизде пикир болсо айтсаңыз болот. Эмнегедир жарандар дагы деле чочулаган же болбосо корккон, тобокелдиктерден корккон учурлар болот да.
ошону сурайын деп атам да. Бул эмнеге байланыштуу? Мисалы, албетте акча алмаштырган жайларга биз кирип эле доллар болобу, евро болобу алмаштырып атабыз да. Спокойно. Да, ошол эле мисалы кааласак банкка киребиз, кааласак акча алмаштыруу жайларында. Алтынга деле ошондой мамиле жасаса болот беле биздин рынокто? Албетте болот да. Мына сиз экөөбүз көп китептерди окуйбуз, сиз деле билесиз. Мындан возможно бир 150 жыл мурдараак кагаз акча жок болчу да. Алтын күмүш менен эле соода болчу, калың да берчи, кийим да сатып алчу, тамак аш да сатып алчу да. Ошондой эле алтын күмүш да валюта сатылгандан эле ошондой кенен сатылыш керек, эч кандай кооптонуу болбош керек. Кагаз акчаны, допустим, может отко күйүп кетет, же да бирдеме болуп кетиши мүмкүн, алтын отко күйбөйт, барып коп коет. Мисалы, бир мугалим бир айда 1 граммдан ала берсе, 12 грамм алтын топтоп койду бир жылда. 12 грамм алтын деген бул $1200 болот азыр. Bir ayda 1 gramdan alsam misali, 1 gramın altına $97, $100 жақын болот да. $98 болуп калды, $100 деле жакындап калды. 12 айда $1200 топтоп коет мисалы үчүн. $1200 балким кызына же уулуна бир нерсе алып берет. Же ошентип туртай берип кызынын калыңын топтоп коет дегендей да, мисалы. Же өзүнө бир жакшы буюм сатып алат дегендей да. Же ошо 12 грамды зергерге алып берет, 12 грамдан нукмусон, шакек, сөйкө, браслет жасап алат. Ушундай да. Анан бул жакшы нерсе да, ошон үчүн элдерге шарт түзүлүш керек. А президент ал киши биздин президентибиз любой эле мамлекетте президент жалгыз да. Ал указ чыгарды, айтты, калган иштерди биз баарыбыз иштеп исполнение этиш керек да. Анан азыр ошо Кыргыз алтын менен Министерство экономика коммерция менен Национальный банк менен сүйлөшүп, ушу пикирге келдик. Баарыбыздын план мероприятияда пункт бар. Мунун негизинде жаңы мыйзам жасаш керек деп Улуттук банк сунуш берди. Муну мыйзам керек экен да, баардык нерсе мыйзам менен болот да. План мероприятия кол коюлса, буюрса ошол мыйзамды чогуу баарыбыздын татынакай электен өткөзүп жазып, анан президентке алып барып, президент кол коюп берсе, жогорку кеңештин өтсө, анан жанагындай эркин оборотко кетет да. Акча алмаштыруу жайындагыдай деле болуп калышы. Ооба да, анан мүмкүн экен да. Ооба, тиги 1 килограмм алтынды коп койсо, мисалы, былтыр деген алтын $70 болчу да. Быйыл уже $97 болот. Былтыр 70 миңге алса, быйыл 97 миңге сатмакта. Кырмапчы баасы өсүп атат. Бул жактан дагы пайда болот атпайбы любой адамга? Ооба. Стабек мырза, мен биздин убактыбыз аяктайын деп бараптыр. Бир соңку бир суроону берейин. Ошол президенттин жанагындай куймаларды сатып алууга чакыргандан кийин, мисалы, ар бир болбосо да көпчүлүк жарандар ойлойт болуш керек да. Кыргызстан соңку кездери ошол жана кен иштетүүнү өзүнүн колуна алып атпайбы? Ошол эле металл жана башка жана баалуу таштар боюнча. Баягы мисал ретинде айт деген кумтөрдү алалы. Өзүбүз алтын өндүрүп атсак, мисалы жана чийки сырье жөнүндө сүйлөп атпайсызбы? Бул жактагы жергиликтүү бул маселе баягы зергерлер ошол өзүбүздөн эле сатып алып эле өзүбүздөн жасаса болбойбу деген суроо пайда болушу мүмкүн да. Ошону түшүндүрүп бересизби? Негизи зергерчилик тармагына байланыштуу ошол пункттарды аткара келгенде ошол өзүбүздүн эле баалуу металлдарды колдонуп, жана чийки сырье маселе. Ооба. Болуп туура айтып атасыз. Мисалы, алтын, күмүш дегенде албетте көбүнчөсү алтын, күмүш, андан башка деле баалуу металлдар бар да, туура. Туура айтасыз, Айпери. Мисалы үчүн сиз туура айтып өтөсүңүз. Азыр кайсы жерде алтын, күмүштү казуу иштери болсо, ошол жерде зергерчилик өнүп өткөн да. Дүйнөлүк практикадачы бул факт, аргумент да. Анан бизде алтын, күмүштү казуу иштери жүрүп атат. Андан тышкары 2000 тонна алтын запасыбыз бар. 2000 тоннаны Кудай буйрса биз 100 жылга сатышыбыз керек да. Примерно орто эсеп менен 100 жылда бир кылымга жетиштүү алтын, күмүш запасыбыз бар. Ошол алтындарды алып чыгып, эркин сатыкка коюш керек. Ошол маселе коюлат. Ошого тууралуу мыйзамдар жок болуп, токтомдор жок болуп, Кыргыз алтын монополист болгон себептен алар баягы дүңүнөн сатып көнүп калышыптыр. Дүңүнөн сатып. Анан жакын арада алар баягы мындай грамдап сатканга өтүштү, мерный сырьетактарды грамдап сат. Бирок ошол учурда алар баягы 5% өзүлөрүнүн баягы пайдасын кошуп койгон себептен кымбатыраак болуп жакшы мындай албай атат да аларданчы. А негизи баягы дүйнөлүк баягы Лондон баасы менен кетиш керек да. Ошо 5%. Бирок бул жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Эртеби кечи баары ушуга келебиз. Себеп дегенде комшу мамлекеттер, Европа, Запад, Америка, даже комшу Казакстанды алсак, обменный пункттарда алтын сатылат да. Алар 5% кошпойт, көп болсо 1-2% кошуп коет да, потребительдерге. А производительдерге лондонский баа менен берет. Ошо Өзбекстан, Казакстанда бул мамлекеттер биз баягы ушинтип сүйлөшүп отурсак, биздин эмелерибизди угуп эле, карап эле, изилдеп эле мыйзамдарды кабыл кылып атат да. Кыйын экен бул өзбек туугандарыбыздагычы. Бүт биздин идеяларды кабыл кылып, бирок молодец экен.
Мен айттым эле, бул Орто Азия столица үйлөрү болуш керек деп. Бирок өзбек туугандарыбыз Өзбекстанды кылабыз деп аларга катуу киришип атат. Кичине биз калып баратабыз алардан. Но бирок биз дагы убактыбыз бар, шансыбыз бар, иштесек жакшы болот. Айтор иши кылып, жана пробасы жогору алтын, башка дагы металлдарды колдонууда зергерлер, мындайча айтканда, эгерде бул өзүбүздөн алабыз дей турган болсок, бул жерде дөңүнөн алгыла деген сунуш болуп калып турбайбы? Ошондой болуп калат. Зергерлер дөңүнөн ала алышпайт турат. Дөңүнөн ала алышпайт. Мисалы, Националдык банк стандартный слиток деп атат. Айпери стандартный слиток деген 11 же 13 килограммда. 11 килограмм деген 1 миллион бирдемке доллар кетет. Ала албайт да. Зергерге 5 грамм, 10 грамм, 100 грамм, 200 грамм, 300 грамм алат да. Мындайча айтканда, ичине азыраакта анан 11 килограмм, 12 килограмм ала турган жергер жок бизде Кыргызстанда. Анын үчүн аябай катуу иштеш керек да. Кредиттер да кымбат, кредиттер менен көп иштебейт, бул проблема. Но бирок негизи сиз айтып аткан проблемный суроолорчу бар да. Ошонун негизинде азыр иш жүрүп атат да. Единственный ушу баягы убакыт жай иштеп атабыз да. Батыраак иштешибиз керек, ошондо ушунун баары сиз айткандай болуп чечилет да буюрса. Сталбек мырза, албетте бул тармакта болуп жаткан жаңылыктарды дагы да болсо сиздер менен сүйлөшүп, телекөрүүчүлөргө түшүндүрүп берип турабыз. Рахмат убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн. Зергерлер жана ишкерлер биримдигинин президенти Сталбек Акматов болду. Сиздер көргөн ЛТР'де күн маек, аты жөнүм болсо Айгерим Жанакул. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламаттаңыздар.